3 ноябрда Кыргызстандык 21 жаштагы келиндин сөгү Өзбекстандын Шаркансай каналынын жээгинен табылды. Ал 2 ноябрь күнү үйдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп изделип жаткан. Иликтөө учурунда анын кошуналары бир күн мурда келин кум шекер төгүп алганы үчүн кайненесинен тил укканын, ал эми күйөөсү ага кол көтөргөнүн айтып беришкен. Чыр чатактан соң кошуналарынан жол кире сурап, 2 баласын үйүндө калтырып, дайынсыз кеткен. 21 жаштагы келин эмне себептен каза болгондугу учурда териштирилип жатат. Жаманы кабарчыбыз Феруза Ашимбаева улантат. 4 жаштагы Айша эч нерседен кабарсыз ойноп отурат. Ал апасынын кайтып келерине ишенгендей. Небересинин бейкапарлыгын көрүп Муратжан мырзанын жүрөгү эзилет. Анын айтымында кызы Манзура ханды 16 жашында турмушка узаткан. Маркумдун артында 2 баласы калды. Манзура турмушка чыккан күндөн тарта кайын журтунан ар кандай кысымды көргөн. Бирок ажырашууга батынган эмес. Энеси şu күйөө баланын опасы сыгдырбай уруштуруп şu баланы Kızım kelgende bir 10 günce sabır kılıp oturup dursam, ben kiyovumdu yaxşı görem, oturup dursam, ben kiyov bala menen nimege baram degen, Arabistan'a baram degen. Men o şahta kiyovumu yaxşı görem, birge alıp ketem dep aytdı kiyovumu dedi de. Oşunda sabır kılıp oturganda opası bir qattiq urush bo'lgan ekan, bir kun, bir juma murinmas. Oş jo'qolgandan bir kun murun tuni urush bo'lgan. Чыр чатактан улам келин жок болуп кеткендиги боюнча маркумдун кайын журту атасына кабар берет. Алар 2 күн бою издөө иштерин жүргүзүп, жыйынтыгында Өзбекстандын Шаркансай каналынын жээгинен табышкан. Манзуранын каза болушуна анын кайненеси, кайнатасы жана жолдошу себепкер болушу мүмкүн деген Муратжан мырза тиешелүү жаза колдонулсун деген пикирде. Ariza жазып бергенбиз. Кызым жоголган күнү, ош күнү жазып бергенмин arizani. Kıdırı boyunca işleri alıp barılıp atat. Emi bir çara körüp berişingizler suranamın deyip yazganmın. Mizam çekinde körüp berişingizlerdi suranamın deyip ariz yazıp bergenmin. Маркум жашоодо токтоо бир сурду болгондугун анын тайенеси айтып ыйлайт. Жаш эле турмушка чыгып, кайненесинен кордук көргөндүгүн айтып, тайенеси менен сырдашкан убактары да болгон. Бир жолу мага кайненем көп урушат деп айтканда мен кайненең менен сүйлөшүп көрөйүн деп айтканмын. Бирок неберем болбой койгон. Анткени мени аяган. Манзура неберем аябай жоош эле. Эч бир сырды сыртка чыгарбаган. Неберемин өлүмүнө кайненеси күнөөлүү. Бир пияла кум шакерди төгүп алгандыгы үчүн аны өлүмгө чейин алып келди. Биздин чыгармачыл топ окуянын чоо жайын тактоо максатында маркум Манзуранын кайын журтунун үйүнө барып, бирок эч кандай жооп ала албадык. Эшик ичинен жабылган, каккылап аштыра алган жокпуз. Балким видео көзөмөл аркылуу көрүп атайлап ачпай жаткандыр деген тыянакка келдик. Келиниңиз каза болгон боюнча сурайлы дедик элек сизден. Бирок кайнатасы менен уюлдук телефон аркылуу байланышканыбызда ал окуянын чоо жайын айтып берүүдөн баш тартты. Азыр милициянадаган тергөөчү. Биз ошол жерге бара албы анда сизге? Жок, барсаңер, кереги жок. Барышты. Коңшулары келин менен кайнененин ортосунда чыр чатак бар экендигин байкашкан эмес. Буларда унака калбай жанжал чыкмас. Эчем. Буларды махалланын авгили адамдары дейт, ата-эналары. Билбейм, бул кандай иш чөп койгон. Бул иш боюнча учурда тергөө иштери жүрүүдө. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Окуяга күбө болгондор суракка алынып, кылмышка күйөөсү менен кайненесинин тиешеси бар жогу текшерилип жатат. Эгер алардын келинди өз өмүрүнө кол салууга жеткиргендиги далилденсе, кылмыш иши козголот. Азыркы учурда туугандар өзүнүн кайнатасы, кайненелери, күйөөсү азыр суралып атат. Бирок соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгысыз тергөөчү азыр бир да чечим жасай албайт. Ошонун жыйынтыгын күтүп атабыз. 10 күн ичинде сурооңда уже чыгып калат. Маркум Манзуранын артында калган 2 баласы учурда таятасы Муратжандын колунда. Алар неберелерин өздөрүнө алып калууга аракет кылууда. Мындан улам тиешелүү жетекчилерден жардам берүүнү суранат. Феруза Ашимбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.